Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн апам нан жасайт. Биз менен бирге болуңуздар. Биринчи болуп жылуу сүттү куябыз идишке, артынан туз салабыз. Туздан кийин кумшекер жана дрожжи салабыз. Жакшылап аралаштырып алабыз даяр массаны. Сливочный майды эритип, аны да коштук. Бир жумуртканы чагып кошуп алдык. Массаны аралаштырып коебуз жакшылап. Эми унду азаздан илгиктен өткөрүп, аны да кошобуз акырындап. Алгач кашык менен, андан соң колубуз менен эле камыр кылып алабыз. Мына ушундай камыр болушу керек. Даяр болгон камырдын үстүн жабып, жылуу жерге 1,5 саатка тыныгууга коебуз. Мына камырыбыз шишип чыкты. Эми камырыбызды жерге түшүрүп, бир аз камырыбыз менен иштешибиз керек болот. Аны бир аз колубуз менен зубала кылып, бирдей формага алып келе алабыз. Колго жабышса, бир аз ундан сээп койгондо эле туура болот. Камырды биз 3 бөлүккө бөлүп алдык. Бирдей кылып кесип алып, зубала кылып коебуз. Экөөсүн четке алып коюп, бирөөсүнөн баштайбыз. Бир аз үстүнөн басып, четтерине тийбейсиздер, ортосунан эле. Эми ортосун чекич менен кооздойбуз. Ал эми четтерин бычак менен эле кооздойбуз. Видеодо көргөнүңүздөрдөй кылып, акырындан кесе бериңиздер. Нандын үстүн кооздоо үчүн жумуртка менен 1 аш кашыкта сүт кошуп койдук. Ошо менен кооздойбуз. Кааласаңыздар, жумуртканын сарысы менен эле боло берет. Кунжут жана сейденан алып, алар менен да кооздоп алдык. 200 градуста 20-25 минутада даяр болот. Духовкаңыздарды карап туруңуздар. Наныбыз даяр болду. Бизге аябай жакты. Жасап көрүңүздөр. Лайк басып, пикир калтырып коюңуздар. Саламатта калыңыздар.